Салам достор, сіздерге маймылдар планетасының көтеріліші аттуу тасманы баяндап бермекчимин. Лабораторияда төрөлүп адамдан акылдуу болуп чоңоюп, башка маймылдардын башын бириктирип, адамсымал биринчи болуп сөйлөгөн маймылдын өмүрүн көргүңүз келсе, мен баянымды баштай берейин. Тасманын башында токойдо жүргөн маймылдарды бир нече адамдар туткунга кармап кеткендигин көрөбүз. Ал маймылдарды лабораторияга алып барып, Альс 112 аттуу дарысыны тестирлөөдөн өткөзүшөт экен. Ачык көз аттуу маймыл Ханой мунарасыны болгону 20 жол менен жыйынтыктап коет. Көрсө ал Альс 112 дарысынын таасири менен көзүнүн өңү өзгөрүп, ушундай акылдуу болуп калыптыр. Аны көргөн окумуштуу Уилл Родман директору Стив Джейкобс менен Альс 112 дарысыны адамдарга эксперимент кылып көрүүнү, инвесторлары менен сүйлөшүүнү макулдашышат. Ладно, но предоставьте все материалы. Конечно. Уилл Родман кеңеште кандай ийгиликтерге жетишкендигин айтып, Альс 112 дарысы Альцгеймер оорусунан арылуучу дары экендигин билдирет. Ошол кезде башка жумушчулар ачык көздү кеңешке алып келмекчи болушат. Бирок момоюп отурган ачык көз агрессия көрсөтүп, аларга баш ийбестен лабораторияны талкалап кирет. Терезени талкалап кеңеш болуп жаткан жерге кирип, ичине жин кирип алгандай эле кыйкырып жаткан ачык көздү атып өлтүрүп салышат. Аны көргөн инвесторлар бул проектке акча бөлүүдөн баш тартышат. Ошол себептен директор Стив Джейкобс жумушчуларга бардык маймылдарды жок кылгыла деп буйрук берет. Бирок ачык көздүн агрессия көргөзгөндүгүнүн себеби балалуу болгондугунда экен. Маймылдарда бул нерсе көп билине бербегендиктен эч ким аны байкабаптыр. Роберт маймылдар үчүн баш паник тапканга чейин Уиллды ал маймылды карап туруусун суранат. Уилл үйүнө келген соң анын атасы жанагы Альцгеймер оорусу менен ооругандыгын билебиз. Атасы Чарльз кичинекей маймылга Цезарь деп ат коет. Уилл Цезардын көзүнүн өңү энесинин көзүндөй экендигин жана ал жаштыгына карабастан аябай акылдуу экендигин көрүп, үйүнө алып калууну чечет. Ошентип Уилл изилдөөсүн үйүндө улантат. Көрсө Цезарга Альс 112 дарысынын таасири апасынан өтүп калыптыр. Цезарь аябай акылдуу болуп чоңоюп, 3 жашында жаңдоо тили менен өз ой пикирини эркин билдире баштайт. Ал эми Уилл атасынын оорусу күчөп кыйналып жаткандыгын көрүп, Альс 112 дарысыны лабораториядан уурдап келип, атасына эксперимент кылып көрүүнү чечет. Ал дары оң таасирин көрсөтүп, атасы бир күндө эле оорудан арыла баштайт. Ал эми Цезарь көчөдө кошуна балдар велосипед ойноп жүргөндүгүн көрүп, бала болсоң шок болсоң жок бол деп алардын велосипедин алып ойноп келүүгө жөнөйт. Бирок аны көргөн балдардын атасы менин аяш атамдай эле аябай агрессия менен кубалап жөнөйт. Ошол кезде Уилл келип Цезарды алып кетет. Бирок качам деп жатып, байкуш Цезардын буту бир аз тилинип калыптыр. Ошол себептен алар зоопаркта иштеген дарыгерге барышат. Ал дарыгерди Цезарь жактырып, өздөрү менен тамактанууга баруусун суранат. Кыз жок деп үйлөнө албай жүргөн достор Цезардан сабак алышы керек экен. Дарыгер Араня ага макул болуп Уиллдын үйүнө келишип, бирок Цезарь эшикке чыккысы келгендиктен аны шаардын чекесиндеги бир токойго алып барууну чечишет. Ал жер Цезарьга аябай жаккандыктан ал жака барып туруу адатка айланат. Ошентип арадан 5 жыл өтүп Цезарь чоңоюп жигит болот. Адаттагыдай токойго барып келе жаткан күндөрдүн биринде Цезарь өзүнө окшоп мойнунан боолонгон итти көрүп калат. Аны көрүп, мен дагы ит сыяктуу үй жаныбарымынбы деп, Уиллге таарынып, унаанын багажына эмес аркаңкы отургучуна отуруп алат. Маанайы чөккөн Цезарды көрүп, Уилл өзү иштеген жерге алып барып, Цезарь ошол жерден төрөлүп, апасы ал жерден каза болуп, жана Альс 112 дарысынын таасири менен ушундай акылдуу экендигин айтып берет. Андан соң Уилл атасынын оорусу кайрадан күчөп жаткандыгын байкайт. Ошол себептен директор Стив Джейкобска Альс 112 дарысыны атасына бергендигини, ал атасынын оорусунда жардам берип, бирок кайрадан оорусу күчөп жаткандыгын айтып, андан күчтүүрөөк кылып Альс 113 дарысыны чыгарууга көндүрөт. Ошол күндөрдүн биринде Уиллдын атасы кошунасынын унаасыны айдаймын деп, башка унааларды сүзүп алат. Андан чыккан чырды Цезарь көрүп калып, Чарльзды коргоймун деп кошунасыны сабап, анын колун тиштеп алат. Ошол себептен жаныбарларды кароо кызматы келип Цезарды кармап кетишет. Уилл эч нерсе кыла албай, аны калтырууга аргасыз болот. Аңгыча Альс 113 дарысы даяр болуп, аны эксперимент кыла башташат. Дарынын таасиринен агрессия көргөзгөн маймылдын колу Роберттин бетине тийип кетип, анын маскасы чечилип, Альс 113 дарысын Роберт да жыттап алат. Бул эксперименти ийгиликтүү болуп, тестирлөөдөн өткөн маймыл Джейкоб деп өзүнүн атын жазып тааныштырат. Андан соң Цезардын жаңы жерде жаңы жашоосун көрөбүз. Ал жерде темир абакта отурган горилла да бар экен. Ал эми маймылдардын башчысы Цезарды жактырбастан үстүндөгү кийимин жыртып салып, аны ур токмокко алат. Уилл Цезарды көргөнү келип, бирок азыр аны үйүнө алып кете албагандыгын айтканында Цезарь аябай жинденет. Уиллдан үмүтүн үзгөн Цезарь өзү качуу планын түзө баштайт. Биринчи эле маймылдарды көрүүгө келген кароолчунун доосунун бычагын алып алат. Цезарь да мурун Ош базарда чөнтөкчү болуп иштеген окшойт. Ал бычактын жардамы менен отурган жердин эшигин ачып, жанагы горилланы боштондукка чыгарып, ал экөө достошушат. Цезарь чынында эле аябай акылдуу экен. Андан соң маймылдардын башчысыны чыгарып, андан өчүнү алып, горилланын жардамы менен өзүнө баш ийдирип алат. Ал эми Уиллдын атасы өлүм алдында жатып, дарынын кереги жок деп ошол менен көз жумат. Эртеси Уиллга келген Роберт капыстан алардын кошуна
кошунасына чүчкүрүп, оорлук анын ага чачыратып алат. Атасын жоготкон Уилл чогулткан акчасынын баарына алып Цезарды сатып алууга келет. Бирок Цезардын ою башка эле. Ошондуктан ал Уилл менен кетпей койду. Ошентип Цезар өз акылын колдонуп, ал жерден качып чыгып, Уиллдун үйүнө барып, Айс 113 дарысын алып келип, ал дары аба менен тарагандыктан дарыны капсуладан чыгарып маймылдардын баарына жыттатып салат. Ошентип ал жердеги маймылдардын баарынын көзүнүн өңдөрү өзгөрүп, алардын аң сезимдери күчөй баштайт. Ал эми Роберт оорусунан улам көз жумгандыгын көрөбүз. Көрсө Айс 113 дарысы адамдарга башкача таасир берет экен. Ошол күнү кечинде Цезар өз оюну ишке ашырууну көздөйт. Цезарды өз ордуна киргизүүгө аракет кылып жаткан кароолчуга Цезар адамча сүйлөп жиберет. Аны уккан кароолчу эле эмес, Горилла дагы шок болуп калат. Чынында Горилланын шок болгон абалын биринчи жолу көрүп турам. Ошентип кароолчулардын бирини камайт, ал эми экинчиси капыстан өлүп калат. Анан ал жердеги маймылдардын баарыны боштондукка чыгарып, шаардагы туугандарына жардам берүүгө жөнөшөт. Алар биринчи эле лабораторияга барып, ал жердеги маймылдардын баарыны боштондукка чыгарып, андан соң зоопаркка барып, ал жердин заборуну, кыргыздар 7 апрелде Ак уйдун заборунун бузуп ашып өтүшкөндө эле ал жерден ашып өтүшүп, ал жактагы маймылдарды да боштондукка чыгарышат. Булардын арасында да өздөрүнүн Капитан Америка жана Тор сыяктуу баатырлары бар экен. Алар милиция кызматкерлеринин унаасын оңой эле токтотуп коюшат. Ошентип алар шаардан чыгып кетүүнү көздөшөт. Бирок аларды милиция кызматкерлери көпүрөдө тосуп турушкан эле. Аны көргөн Цезар Джейкобду башка шимпанзелерди алып көпүрөнүн үстүнө чыгып, үстүнөн өтүүнү буйрук берет. Ал эми Капитан Американы башка орангутандарга баш кылып көпүрөнүн асты менен жиберет. Ал эми өзү калган маймылдар менен атчан милиция кызматкерлерин жеңип, андан кийин чабуулга өтөт. Алдыда тосуп турган милиция кызматкерлеринин үч жагынан чыгып, алардын айласын кетирип качууга аргасыз кылат. Ошол кезде лабораториянын директору вертолет менен келип, маймылдарды аткылай баштайт. Ошол кезде Цезар Чолпонбайда эрдик көрсөтүп, Зоттун алдынан чуркап вертолетту токтотууга аракет кылат. Бирок жанагы Тор аттуу баатыр анын алдынан чыгып, атылган окко карабастан вертолетко секирип, вертолетту кулатып салат да, бирок өзү ошол жерден көз жумат. Ал эми директордун өлүмүнү жанагы лабораторияда эксперименттен өлгөн маймылдын колуна тапшырат. Ошентип аларды жеңген соң шаардын сыртына токойго чыгып кетишет. Бирок Цезардын артынан Уилл аны издеп келет. Ал Цезарга жолугуп, "Жүр эми үйгө баралы, эми мен үйдө сени коргой аламын" десе, жанагы интернетте көп тамашага айланган жери болот. Бирок ал тамашада айткан сөзүн айтпайт экен. "Мен өз үйүмдөмүн" деп достору маймылдардын жанында калууну чечет. Цезарь дома. Ошентип экөө коштошуп, Цезар маймылдардын башчысы болуп токойдо калат. Ал эми тасманын аягында жанагы Роберт чүчкүрүп салган Уиллдун кошунасы да ооруп калгандыгын көрөбүз. Ушул менен тасма аяктайт. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Каналга катталып кетиңиздер.